Assalamualaikum elim yurtum. Men Çalaybek Zatap Salas Obulası'nın turgunu olam. Men ötkönkü bayanlarında Kırgız elinin 63% tazagandılığı var. Jana ошол 63% tazagandылыктын içinde adam atanık kanı var деген маалымат берип, ошол маалыматымды аяктаган менен ошол эле маалыматты орус тилинде баяндап берүүнү чечкем. Бирок ошол баяндап бергенден кийин кээ бир мага катталуучулардын суроолору боюнча суроолор берилип, ошол суроолордон кийин Кудайдан аян келип тажагандуулук жөнүндө баяндын буландысы катары биздин ата бабабыздын коомдук тирилиши, ошол коомдук тирилиштин ичиндеги коом мүчөлөрүнүн катмарга бөлүнүшү жана ал катмарлардын ата тек менен болгон байланышы, ошондой эле ата тек деген түшүнүктү эмне деген түшүнүк жана инсандын теги жөнүндө деген эмне деген түшүнүк жана инсандан кийинки урпактардын тегиндик болуусу деген эмне деген түшүнүктү түшүндүрүп берүү милдети мага жүктөлдү. Ошон үчүн мен баянды биздин ата бабалардын коомдук тирилиши жөнүндө баяндап бермекчимин. Адам өткөн маалыматтарды айтып бергенде адам атадан кийин адам атанын улуу Абил менен Орчат Абил, кичүү уулу Каян экөөнүн ортосунда мамилеси өрчүп, Каян ич ийгүлдүүлүк менен, ич саардык менен өзүнүн агасы, бир тууган агасы Абилди өлтүрүп салган жөнүндө айтып берген. Ошондон кийин Абилдин жубайынын боюнда калган сүфтү адам ата өз уулу, кичүү уулу катары багып алып, ошол багып чоңойткон. Ошол кичүү уулунан тараган эл азыркы убакта эр бир А1 Гапла группасын тийгизет. Ошол Гапла группанын башаты болгон Сүз бабабыздын урпактары кийин Аруу цивилизациясын, Аруу мамлекетин түзгөн болот. Ошол мамлекетти Сүз бабабыздын урпактары Аруу мамлекети деп эч качан атаган эмес. Алар өздөрүн биз башка элдерден айырмаланып тажагандуубуз деп эч качан ойлогон эмес. Аларды Аруу мамлекети катары тааныган сырткы элдер болгон, башка элдер болгон. Булар тажагандуулар деп ошолордун тажагандуулугун мойнуна алышкан. Мындан сырткары ошол ата бабалардын Аруу цивилизациясынын коом мүчөлөрүн Кыргыз катары жоопкердик өнөрүнүн эң эле бийик чокусу болгон Кыргыз эл катары баалап Кыргыз деп аташкан. Бул байыркы Кыргыз элинин тилинде Кыргыз деген маанини түшүндүргөн. Кыргыз булар Кыргыз деп аташкан. Ошонун негизинде биз азыркы биздин улуттун аталашы Кыргыз болуп, башка мүнөздө. Мисалы Кыргыз деген сөздүн аягы С тамгасы менен бүтсө, азыркы мезгилде биздин улуттун аталышы аягы З тамгасы менен бүтөт. Кыргыз деген сөздүн келип чыгышы да ошодон. Бирок биздин
ошол ата бабанын аруу цивилизациясынын коомдук түзүлүшү ар дайым Кудай кандай кааласа ошондой түзүлгөн болчу. Ал коомдук түзүлүш азыркы коомдук түзүлүштүн макетинде эмес. Азыркы коомдук түзүлүштүн макети пирамида болсо, ал коомдук түзүлүштүн макети шар болгон. Шар. Азыркы коомдук түзүлүш демократия принцибин коомдук түзүлүш боюнча бөлүп жарып бийлик жүргүзбөгөн болсо, ал убакта баарын башын бириктирип, бир максатка умтулуу, келечекке умтулуу, биргеликте болсун деген негизде өткөн. Бул коомдук түзүлүштүн эң негизги өсүп өнүгүүгө жана ынтымакта бир максатка умтулууга зарыл нерсеси болгон. Коомдун арасында араздашуу, коомдун арасында чыр болбосо, араздашуу, бири-бирине атаандашуу болбой, бир гана баардыгы биригип, бир гана максатка умтула билсе, баары биригип, коомдун кызыкчылыгын көздөй билсе, ошондо коом эбегейсиз зор өнүгүүгө келет. Бул эң бир негизги коом түзүлүшүнүн өнүгүү башалат болот. Мына мисалы, Сталиндин бийлиги убагында агрардык эч бир ийгиликке жете албаган агрардык мамлекеттен өсүп өнүккөн илимий технологиялык жетишкендиктерге жетишкен коомду кыска убакыттын ичинде түзө алышкан. Ошондо 20-жылдар менен 40-40 жылдардын аралыгында Советтер Союзу өсүп өнүгүп, өндүрүштүк, илимий технологиялык зор жетишкендиктерге ээ болуп, коом өнүгүп алган. Ошондой эле согуштан кийинки 45-жылдар менен 60-жылдардын аралыгында эле талкаланып жок болоюн деп калган өндүрүшүн дээрлик көпчүлүгүнөн ажырап, өндүрүшүн Сибирге, Урал жака, Орто Азияга көчүрүп, кайра калыбына келтирип, кайра күчөнтүп алган коом болгон. Коом бириксе, коом биригип алып, бир максатка умтулса, ал көп жетишкендиктерге ээ боло алат. Эгер коом бөлүнүп, азыркы мезгилдегидей бөлүнүп жарылып, ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгына, коомдун кызыкчылыгына эмес, өзүнүн кызыкчылыгына умтулса, андай коом өсүп өнүгө албайт. Андай коом сөзсүз түрдө туңгуюкка кептелип, андай коом чачырап жок болот. Ошондуктан биз биринчи кезекте ата бабалардан үлгү алып, коомду бириктирүүгө, өзүбүздүн коомду бириктирүүгө, өзүбүздүн коомду бирдиктүү күчкө айлантууга аракет кылышыбыз керек. Биздин ата бабалар идеалдуу коомдук түзүп алышкан. Идеалдуу. Бул коомдун кызыкчылыгын гана көздөгөн инсандардан турган. Бул адамзат үчүн, адамзаттын коомунун өнүгүшү үчүн эң зарыл нерсе болгон. Дагы деле болуп турат. Мындан тышкары, ошол ар бир адам коомдун кызыкчылыгын гана көздөбөстөн, ар бир адам өзүнүн айлана чөйрөсүнүн, өзүнүн жеке коомунун, өзүнүн айланасында жеке коомунун кызыкчылыгын да көздөгөн. Ошол убакта биздин ата бабабыз жеке
элдин кызыкчылыгын көрсөп, жана өзүнүн уруусунун, өзүнүн чакан коомдун үй бүлөсүнүн да кызыкчылыгын көрсөп, ошол кызыкчылыкка умтулуп, баарын башын бириктирген. Бул жерде уруулар арасында атаандаштык, мен бийикмин, мен андаймын, мен мыктымын дегилген эмес. Бул жерде атаандаштык коомдун, элдин кызыкчылыгы үчүн кайсы уруу кандай үлүш кошо алат, кайсы уруу кандай жакшылык кошо алат. Мына ошол жөнүндө атаандаштык болгон. Бул нерсени эч качан унутпашыбыз керек. Бүгүнкү баянымды ушуну менен аяктадым. Кудай буйруса, мындан аркы баяндарымда бул темадагы мындай дагы кененирээк маалыматтарды берүүгө аракет кылам.